Atalardын өзүнүн салмагы, таасири өтө орчундуу. Ошол үчүн аталар жөнүндө азыр мына бир топ өзүбүздүн ойлорубузду айтмакчыбыз. Алгач ата болуу бул өзү дагы Кудай берген бир жакшы ыйык парз. Ошону жакшы татыктуу аткаруу үчүн ошо аталар өзү дагы ошо ата деген атыга заты дал келип, өзүнүн аталык милдетини, жоопкерчилигини сезип, ошого жараша камсыздап, ошого жараша тарбиялап, ошого жараша балдарга үй бүлөгө шарт түзүп берүүсү бул биринчи маселе. Андан кийин ата өзүнүн ишинде, жашоосунда, үй бүлөдөгү мамилесинде үлгү көрсөтүүсү бул дагы чоң маселе. Себеби сөз чакырат, үлгү ээрчитет деген сөз бар. Ата өзүнүн иштегени, мамилеси жүргөн турганы менен дагы ушул өзү дагы сабак. Тарбия жалаң отуруп алып бир үйрөткөндө, насаат айтканда берилбейт. Тарбия ошо ата эне айлана чөйрөдөгү жүрүп турган, отурган жашоонун өзү тарбиялык таасир бере берет балдарга.